Жок эле дегенде күнүнө $500 иштейин деп чечтим туугандар. Максат койдум. Максаттар орундалат дегендей. Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерге токтотконго болбойт, мага болот. 1 мүнөткө эле нары бери. Томуз жери. Assalamu alaikum. Nasılsınız abi? Kamu verebilir misiniz abi? Evet, teşekkürler. Короче, времени үнөмдөйбүз да. Бул жака тамакты заказ берип туруп, бул жактан нары бери мойкага барып келе калабыз. Машина таза эле, бирок таза болсо деле күнүгө жугум келе берет. Иштен алдын биринчи курсакты кылыш керек. Андан кийин мойканы кылыш керек. Андан кийин болсо заправка машинанда той кылыш керек. Анан иштеш керек. Мени мактанып атат деп ойлоп калбагыла туугандар. Мен мактанганга деле желание жок. Просто бул иштегендер башка иштей албай жүргөндөргө мотивация болсун. Анан менен жакшы иштеп аткандар болсо, анда мен ошолорго аракет кылып жетейин деген максатта бул видеону тартып атам. Биринчи максат бул $100,000 кылыш. $100,000 кандай кылам, кантип топтойм, ошонун баардыгын ушу Ерлан сен чөкпө деген YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Мен алдын видеолор тартып жүргөм, андан кийин тартпай коюп, эми тартып баштадым. Азыр машинаны жуйын, нары берин, томуз жери, шап. Азыркы учурда эч ким менен сүйлөшпөй элемин. Мага звонок кылсаңар, звонок деле келбейт телефонго, ошондой звонок келбей турган кылып койгом. Негедир эч ким менен сүйлөшкүм келбей эле. Звонокту албай атат же звонок кылбай атат деп мындай капа болуп калган болсоңор капа болбогула. Мен бир эле силер менен эмес, мен общий совсем эч ким менен сүйлөшпөй элем. Ошого капа болбогула. Баары жакшы болот. Акырындык менен. Азыр только ишти кылып, өзүм менен өзүм болгонду туура көрдүм. Рахмат. Машинаны жууп келгенге уже тамактар даяр болуп калат. Бисмилля, мен мынаны ачыракта, ошого үгүсүнү жакшы көрөм. Короче, таксиде жүргөндө ар бир минутаңды үнөмдөсөң жакшыраак болот да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кайф. Курсак ток, кайгы капа жок. Машинаны жуудук,
узакты той кылдык. Эми машинаны заправка машинамды той кылсам өтөр. Анан бисмилла деп ишке чыгайын. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ырыска Алладан, аракет бизден Кудай кааласа. Аллахым бүгүн жок эле дегенде бир 600 бере көр. Бул сөздү негизи айтпашым керек эле. Бирок бул видеодо, биринчи видеомдо биринчи акыркы сөзүм болуп калып калсын. Негизи күнүгө чыкканда жакшы ниеттерди кылып чыгам да. Ушундай. Так. Кетти. Тугандар, мен видео монтаж кылышты билбейм. Анан видео монтаж кылганга дагы көбүрөөк убакыт кетет. Ошо как она есть. Монтаж сантажы жок эле, сразу эле болгондой эле киргизе берем. Тартан тарс киргизем, тартан тарс киргизем. Күнүгө бир видеодон киргизип турам. Ошол тугандар, азыр кечеки иштегенимди киргизем. Анан бүгүн иштеп, эртең киргизем. Бүгүн качасы? Бүгүн уже 18 апрель болуп калыптыр. 17-18-дин көрсөтөм, андан кийин эртең уже бүгүн 18 иштегенди көрөсүздөр. Наркы күнү короче ушундай да. Бир күндөн кийин көрөсүздөр. Алдын мен күнүнө $50 иштетет элем. Азыр болсо, бензин кымбаттаганга ичине көбүрөөк иштеттим. Ben мына жерге тура эмес коюп койдум. Мындайраак коюшум керек эле. Мынакка коюп койдум. Мейли, $65 болду. $68 бензин куйдум. $30 тамакка кетти. Ошо менен грубо $100. Ассаламу алейкум. Бисмиллахиррахманиррахим. Анда месе ишти баштадык. Таваккалла, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билля. Мына кечекини көрсөтүп коеюн дагы. Анан мен ишимди алаксыбай дальше баштайын. Так, бул күнү бир эле заказ кылган. Бул 16 апрелде. Бул 17 апрелде. А бүгүн эми мынаны урам дальше. Тып. Ошол секин көтөрүлүп атат мына 528 16 апрелде. 17-синде 589. Бүгүн Кудай кааласа, Кудайдын буйруса 600ден нар жакка болот деп ишенем. Бардыңарга ассаламу алейкум. Каналыма катталып, лайктан басып, жакшы ой пикириңерди калтыргыла. Если жаман боло турган болсо, лучше блокко тыгып таштагыла. Болду. А если жаман жазган болсоңор, сразу блокко тыгам. Ушундай тугандар. Бардыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук, жакшы жүргүлө. Ассаламу алейкум.